баягы мекенимден эптеп бир ыргы келсе кетип калсам, же болбосо кыргыздар качан жыргачу элек, биз деген эчтекеге жарабаган элбиз да, улутпуз да деген ой башыңда, жүрөгүңдө турса, анда андай мамлекеттик кызматкерди даярдабаш керек. Эгер даярдалып калса, мамлекеттик кызматка жолотпош керек. Биз мындай классикалык университет эмеспиз. Президенттин администрациясын, министрлер кабинетин, ошол мамлекеттик башкаруу боюнча, экономика боюнча илимий изилдөө иштерин жасап, анализдеп, анан ошолорго жиберип туруп. Илим таяк менен жасалбайт да, мажбурлоо менен жасалбайт. Башкарууну юристтер, алар укуктук жактан изилдесе болот. Эгемен Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөп кете алган мекенчил, билимдүү, мындай чыйрак дейбизби, адистерди даярдоо. Эки нерседен такшалган кадр керек да бизге, Кыргызстан үчүн. Биринчиден санарип жагынан абдан, себеби азыр санарип башкаруу деген бул баягы мода эмес, бул уже мукташтык болуп калды. Заман талабы. Жүргүзүүчүлөр мындай патриот болуш керек, мекенчил болуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү подкасттын угуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен бүгүн Марсель Орозбек болмокчумун. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттин караштуу мамлекет башкаруу академиясынын илимий изилдөө кафедрасы боюнча кеп курабыз жана академиянын тегерегиндеги суроолор боюнча кеп курабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президенттин караштуу мамлекет башкаруу академиясынын ректору, профессор агайыбыз Ахматалиев Алмазбек Ахматалиевич агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Убакыт бөлүп кетип бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү алгачкы суроолорду бере берсек, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атынан мамлекеттик башкаруу академиясы кандай миссия аткарат? Ушул боюнча кененирээк токтолуп айтып кетсеңиз. Эми бул абдан маанилүү вопрос да, маанилүү маселе. Себеби биз мындай классикалык университет эмеспиз. Биздин максат баягы көп адистик боюнча көбүрөөк бүтүрүүчүлөрдү чыгаруу деп максат койгон жокпуз. Бул бир. Экинчиден, биздин негизги миссиябыз, негизги аткаруучу ишибиз бул мамлекеттик кызматкерлердин даярдоо, алардын профессионалдык дараметин көтөрүү, аларды кайра даярдоо жана аларды баягы карьералык негизде, профессионалдык негизде иштеп аткан, аракет жасап аткан муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин потенциалын көтөрүү болуп саналат да. Вот негизги миссиябыз ошол. Бирок албетте ал миссия эмнеден турат? Биздин бакалавр программалардан турат, магистрдик программалардан турат. Анан жанагы дараметин көтөрүү боюнча атайын программаларыбыз бар. Кыска мөөнөттүү тренингдер, семинарлар. Анан экинчи багытыбыз, негизги багытыбыз президенттин администрациясын, министрлер кабинетин, ошол мамлекеттик башкаруу боюнча, экономика боюнча илимий изилдөө иштерин жасап, анализдеп, анан ошолорго жиберип туруу да, стратегиялык багыттарды аныктаганга, башка нерседе. Башкача айтканда, биз классикалык университеттерден ошол биринчиден максаттуулугубуз менен айырмаланабыз, экинчиден биз чаканбыз. Биз чакан, бирок биздин дагы бакалаврдык, магистрлик программаларыбыз азыр мындай салыштырмалуу жаман деңгээлде эмес. Бизде 4 эле багытыбыз бар. Ошол 4 багытыбыз деген азыр Кыргызстандын ичинде дагы мындай рейтингдери жаман эмес. Кезектүү академиянын жетекчилигинин жана стратегиялык өнүгүү максаттары кандай? Ошол боюнча да айтып өтсөз. Эми стратегиялык максаттарыбыз кандай? Стратегиялык максаттарыбыз биз ошол академиянын потенциалын, дараметин колдонуп, биринчиден Кыргызстанды, эгемен Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөп кете алган мекенчил, билимдүү, мындай чыйрак дейбизби, адистерди даярдоо. Биз мисалы мындай тармак
министрликтерине даярдабайбыз да. Биз ошол мамлекеттик башкарууга, айыл өкмөттөрдө иштеген, райондук администрацияларда иштеген, областтык президенттин администрациясында иштеген деңгээлге чейин иштечү баягы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди даярдайбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо. Ошон үчүн ошол ал үчүн эмне керек? Биринчиден биздин окуу программаларыбыз мындай заманбап болуш керек. Жөн эле баягы теорияны окута бербей, азыркы күндө эгемен Кыргызстандын башкаруу системасы кандай проблемалар менен туш болуп атат? Аларды чечүү жолдору кандай? Аларды чечилбей аткан маселелер да бар. Алар эмне үчүн чечилбей атат? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар, бирок аларды колдоно албай атабыз. Вот ушул сыяктуу нерселерге даяр болгон, мындай санарип жагынан мындай абдан мындай такшалган, эки нерседен такшалган кадр керек да бизге, Кыргызстан үчүн. Биринчиден санарип жагынан абдан, себеби азыр санарип башкаруу деген бул баягы мода эмес, бул уже мукташтык болуп калды. Заман талабы болуп калды. Экинчиден бул проекттик менеджмент. Башкаруу системасы азыр ошол проекттик менеджменттин баалуулуктарына, анан ошол системага өтүп баратат да дүйнө жүзү боюнча. Ушул жагынан дагы биз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Анан үчүнчү, албетте биздин бүтүрүүчүлөр мындай патриот болуш керек, бекемчил болуш керек. Себеби жалаң эле технократ болуп, мыйзамдарды билип, анан проблеманы кандай чечкенди үйрөнүп, проекттерди жазып, проекттерди ишке ашырып, бирок баягы мекенимден эптеп бир ыгы келсе кетип калсам, же болбосо кыргыздар качан жыргачу элек, биз деген эчтекеге жарабаган элбиз да, улутпуз да деген ой башыңда, жүрөгүңдө турса, анда андай мамлекеттик кызматкерди даярдабаш керек. Эгер даярдалып калса, мамлекеттик кызматка жолотпош керек, менин оюмча. Кыргызстанда мамлекеттик башкаруунун жакшыртуунун жолдору жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып өтсөңүз. Эми мамлекеттик кызматкерлерди даярдоодо азыр мындай толук эле мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби бизде азыр башкаруу системасында баягы биздин конституциябыз, жаңы конституциябызда уже ошонун негизинде президенттин кадр саясаты боюнча 3-4 указ чыкты. Азыр эмнеге жетишибиз керек? Дүйнөлүк тажрыйба боюнча меритократия деген түшүнүк бар. Башкача айтканда, мамлекеттик кызматта, жогорку кызматтарда, жетектөөчү кызматтарда тууган урук эмес, куда сөөк эмес, чын эле билими жагынан, көндүмдөрү жагынан, жанагы руханий дүйнөсү боюнча, керек болсо саламаттык сактоо боюнча дагы мындай татыктуу кадрлар иштеш керек. Алар ошол мамлекет үчүн күйгөн, таза, мындай ыплас иштерге барбаган ушундай кадрлар азыр аба сууда керек болуп атпайбы? Ошон үчүн ошолорду эми кантип тарбиялайбыз? Ошолорду кантип окутабыз? Кантип тандайбыз? Анан кантип резервке кошуп, анан кийин ошол мамлекеттик кызматтын тепкичтерине түртөбүз деген чоң маселе бар. Вот ошол чоң бул мамлекеттик система, ошол системага биз мамлекеттик башкаруу академиясы катары биз ошол өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек да. Академиядагы илимий изилдөө кафедрасынын түзүлүүсүнүн иш пландары кандай? Эми бизде мындай экен да, азыр бул жогорку окуу жайындагы илимий изилдөө иштери бул мындай өтө татаал нерсе да. Себеби биздеги кафедралар алар окуу предметтерине багытталган да. Мисалы, финанс экономика кафедрасы болсо, ал жерде ошол финанс экономика боюнча сабактар чогулган. Мамлекеттик башкаруу кафедрасы болсо, ал жерде ошол мамлекеттик башкаруу адистигине тиешелүү. Илим менен алектениш ошол азыркы
окуу кафедраларынын базасында мындай мүмкүн эмес да. Себеби ал жерде кафедрада биринчиден ар кайсы адистин студенттери чогулган. Экинчиден ар бир илимий мугалимдин мисалы өзүнүн илимий темасы бар да. Бирөөнүкү мисалы жергиликтүү бюджет болсо, экинчидики республикалык бюджет, үчүнчүдүкү адам ресурстары, төртүнчүдүкү эл аралык мамиле дегендей. Ошон үчүн ошол окуу кафедрасында мындай түзүү мүмкүн эмес экенин биз сездик да. Ошон үчүн 2-3 жылдан бери ушуну аракет кылып жүрөбүз, илимий изилдөө кафедраларын түзөлү деп. Ал аны башкарган баягы бир илимдин кандидаты же доктору болуш керек. Ал ошол илимдин, ошол теманын, ал мындай башкача айтканда илимий теманын тегеретесинде, илимий проблеманын тегеретесинде түзөлү деген идея да. Себеби мисалы азыр кандай трендтер болуп атат? Мисалы коррупцияга каршы күрөш керек деп атабыз, антикоррупционное управление орусчасы. Вот ошонун тегеретесинде бир илимий изилдөө кафедрасы бар мисалы. Жашыл экономика деп атабыз. Анын тегеретесинде ал жерде экология да бар. Ар бир багыт боюнча. Андан башка мисалы башкаруу системасында, юриспруденцияда атайын бир темалар бар. Эффективдүү башкаруу, же болбосо мындай азыр дүйнөдө Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы туруктуу өнүгүү деп атпайбызбы? Цели устойчивого развития. Ошонун тегеретесинде изилдесе болот. Башкача айтканда бул баягы мындай окуу системасына байланышпаган, илимий маселени, илимий проблеманын тегеретесинде анан ошол илимий изилдөө кафедрасын түзүп атабыз. Мына азыр 5 кафедра түзүлдү буюрса. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Ал бир дагы окуу кафедрасына байланган эмес. Экинчиден, ал кафедранын ишине биздин академиянын кайсы адистиги болбосун, кайсы курста окубасын, эгер ошол проблемага кызыкса, ал келип жазылып катыша берсе болот. Ал жерде ар бир кафедра өзүнүн иш пландарын жазып атат. Ошон үчүн мисалы санарип башкаруу деп коелучу. Санарип башкарууну юристтер, алар укуктук жактан изилдесе болот. Экономисттер, бизнес, алар ошол өзүнүн көз карашы менен, мамлекеттик башкаруу адистигинде окуп аткандар ошону өзүнүн көз карашы менен, ошондо ар кайсы жактан, ар кайсы көз караш менен изилдей берсек, анан бирдеме чыгат да сөз чыгат. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, бул биздин бакалаврларга дагы, магистрларга дагы, аспиранттарыбызга дагы кызыктуу болобу деген үмүтүбүз бар. Анан ал мисалы ошол, эгер мисалы бүгүнкү күндө мисалы сиз кайсы бир ошол санарип башкаруу кафедрасында өзүңүз жазылсаңыз, биринчиден бул сиздин ыктыярыңыз болот. Сизде эч ким сен буга бар сөз жазылды деп эч ким айтпайт. Сен өзүңдүн кызыкчылыгыңа жараша, өзүңдүн илимий келечегиңди мүмкүн ойлоп аткандысың, анан жазыласың. Эгер ошол кафедрага жазылсаң, анда значит курсовой иштериң да ошол кафедрада болот, дипломдук иштериң да ошол кафедра аркылуу өтөт, и практикаларың, анан семинарлар, конференциялардын баары ошол сен өзүңүз тандап алган илимий проблеманын тегеретесинде болот да. Башкача айтканда биз баягы мындай жакшы илимге баш багыш үчүн мындай илим таяк менен жаза албайт да, мажбурлоо менен жаза албайт да. Илим мындай кызыкчылык болуш керек. Орусча айтмакчы, человеку должно быть интересно. Эмне үчүн ушундай болуп атат деген өзүнө өзү суроо, илим ушундай суроодон башталат. Баягы наука начинается с любознательности дейт. Эмне үчүн мына проблема ушундай, эмне үчүн мондай болуп атат деп өзүнө суроо берген, мына уже бул илимдин башаты. Анан каса баштайт, анан тереңдей баштайт, анан илимий багыт ошондо пайда болот да. Ошон үчүн биз түшүнүп атабыз, бакалаврлар деле, магистрлар деле баягы азыр эле ошол тандаган кафедра сөзсүз 100% ага пайда алып келет деген ойдон алыспыз. Ал өзүнө жаша. Мисалы, зеленый экономика кызыгып атасың, мен жазылдым, иштеп атам, жакпай калды, башка кафедрага 2-нчи курстан өтөм, 3-нчи курстан мүмкүн мен такыр башка кафедрага, илимий кафедрага өтөм. Башкача айтканда, биз баягы
илимий кызыкчылыкты илимий мукташтык менен байланганга аракет кылып атабыз да. Анан ошонун системасын түзүп койдук. Ал жерде мугалимдер бар, илимдин доктору, кандидаттары, аспиранттар, магистранттар, анан бакалаврлар бар. Башкача айтканда бир эле проблеманы бөлүп алып, мугалимдер менен кошо студенттер изилдеш керек да. Илимде мисалы илимий насаатчы, илимий агай, эже деген абдан маанилүү. Биз ошол биринчи курстан баштап ошондой системаны түзгөнгө аракет кылып атабыз да. Кызыккан киши өзү барып жазылсын. Мен могу зеленый экономикага кызыгып атам мисалы. Анан зеленый экономика, анда сиз мисалы зеленый экономикадан мисалы шамалдан жаралган электростанциялар менен аракеттенип көрүңүз. Экономисттерге айтыш керек. Алардын мисалы экономикалык эффективности канча болот? Мисалы жанагы чоюлган немесинин диаметри канча болуш керек, узундугу канча болуш керек, анан кай жерге коюш керек. Юристтерге айтабыз, анын укуктук жагын изилдегиле. ГМУда окуп аткандарга мисалы айтабыз, алар кай жерге коюш керек. Мисалы айыл өкмөткө эмне пайда? Менин айылымда ошондой мини гэс салынса. Ушу сыяктуу. То есть ушу бир эле проблеманы 4-5 жактан изилдөө да. Эми биз жаңы баштап атабыз. Мен студенттерди чакырып кетер элем. Бул абдан активдүү катышыңар керек да буга. Бул негизи жаштар үчүн дагы, студенттер үчүн, аспиранттар үчүн негизи бакалаврда окуган студенттер үчүн дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк экен. Албетте. Ошого эми кызыксаңар. Кызыкса. Анан сизге анда эмесе эркин микрофон биздин подкасттын угуучуларына жана көрүүчүлөрүнө ушул негизде өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз болот. Эми биринчиден ошол биздин студенттер мына мамлекеттик башкаруу академиясынын Юсуп Абдрахманов атындагы академиянын студенттери, менин оюмча сиздер бүгүнкү күндө абдан бир Кыргызстандын абдан бир тарыхында абдан бир маанилүү убакыт окуп атасыңар. Ар бирибиз эле баягы өзүбүздүн заманды мактай беребиз, азыркы жаштарга сын көз кыла беребиз. Мен жеке пикирим андай эмес. Азыр мүмкүнчүлүктөрдүн заманы. Азыр мына ата мекенге кызмат кылчу заман келди. Азыр чын эле ата мекенибиз, эгемен Кыргызстаныбыз мындай бир таза, сапаттуу, жакшы бир билим алган, уюштура билген, мекенчил мамлекеттик кызматкерлерге мындай аба менен суудай муктаж болуп аткан кез да. Ошон үчүн силер мындай амбициялык максаттарды коюшуңар керек. Мен жеке пикиримде. Биздин башкаруу академиябыз эми идеалдуу деп айта албайм, бирок мындай биз дагы силердин агайларыңар, эжелериңер биз дагы мындай чын дилибиз менен, чын ниетибиз менен силер менен чогуу иштешип, силерден бир жакшы кадрлар чыксын деген эмгекти жасап аткан. Ошол эже агайыңардын эмгегин сыйлагыла. Ошол мамлекетибиздин келечеги үчүн мен болбосом ким деген өзүңөрдүн суроону коюш керек, коркпой. Силер себеби силерден мындай бир 10-20 эсе көп чоңураак же сапаттуураак жаштарды эми кайдан табабыз? Силер биздин келечек, силер да чын эле. Ошон үчүн силер азыр чабал болбосоңор, силер билимсиз болсоңор, силер мекенчил эмес болсоңор, анда Кыргызстандын келечеги жок. Биздин муун силерге өзүбүздүн билим менен кошо мекенди бир күн тапшырып беребиз. Өткөзүп беребиз. Мына андан ары эми биз баягы биздин муунда кетебиз да. Саясий аренадан да кетебиз, бул жашоодон да кетебиз, турмуштун философиясы ошо да. Ошондо силер өкүнүп калбашыңар керек да. Ушул агайлар көзү тирүү кезинде бир үйрөнүп калсак болмок экен, билип алсак болмок экен деген өзүңөр мына өкүттө калбагыдай окуш керек мүмкүндө. Себеби биздин муун кеткенден кийин силердин муун бийликке киресиңер, ошондо Кыргызстанды жоготуп ийбей, тескерисинче өстүргөндөй муун болушуңар керек. Биз силерге мисалы 1 триллиондук бюджет таштасак, силерден кийинки муунга 10 миллионду ташташыңар керек. Туурабы? Мындай гүлдөгөн, өскөн мамлекетти ташташыбыз керек.
Ошон үчүн силердин алдыңарда дагы, биздин муундун алдында дагы мындай чоң мындай бир вазипа турат да. Ошол вазипага мен дагы ушу Кудайдан тилеп жүрөм, ушул биздин муун ошого татыктуу болсо экен. Ошол биздин студенттерибиз көчөдөн көргөндө таң көрбай тажаткыра агай келатат деп көзүн ала качпай, тескерисинче агай эже кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү деп учурашып, баягы сизден алган билим менен моундай иштер жасап атам, жеке ишкер болдум же болбосо мамлекеттик кызматкер болдум деп турсаңар жетиштүү болот ошол бизге. Анан убакыт бат эле өтөт. Анан азыркы 6-класста, 7-класста окуп аткандар бир 10 жылдан кийин силерден сурайт. Урматтуу байкелер, эжелер, агайлардын мууну силерге ушундай Кыргызстанды таштап кетиптир. Силер өлтүрдүңөр го, ит болдуңар го деп суроо берип калбайбы деп. Силердин муундагы өзүңөр сооду берип коюш керек. Ар бир муун мурунку муундан күчтүү болуш керек. Ар бир муун сабаттуураак болуш керек, кыйыныраак болуш керек, күчтүүрөөк, тазараак болуш керек. Эгер силердин муун биздин муундан начар болсо, анда Кыргызстан өнүкпөйт. Силерден кийинки муун силерден начар болсо, дагы өнүкпөйт. Ошон үчүн улам кийинки муундар таш алып туруш керек, билимдүү болуп туруш керек. Кыргызстанды көтөрүп кеткендей бир муун. Анын баары ошол эле бизде окуп аткан жана мамлекеттик кызматкерлерге көз каранды. Башкаруу системасына көз каранды. Кыргызстанды силерден башка, бизден башка, силерден кийинки муундан башка эч ким оңой албайт. Кыргызстан башка эч кимге кереги деле жок. Бул бизге керек, биздин балдарга керек, силерге керек, силердин балдарга келет. Анан кийин биз өзүбүз уурдап отурсак, өзүбүз атабыз жасап кеткенде биз сындырып отурсак, атабыз энебиз тигип кеткенде бүлдүрүп отурсак, анан Кыргызстан кандай өнүгөт? Ошон үчүн ушул жагын да ойлонуш керек. Эң негизгиси адис болуш керек. Жакшы адис болуш керек. Таза, мекенчил, жүрөк дагы иштеш керек Кыргызстан үчүн, и баш да иштеш керек Кыргызстан үчүн. Вот ошондо жакшы бир муун пайда болот. Мен ишенем, өзгөчө ушул биздин академиянын студенттеринен көбүн билем, сабак берип жүрөм, жолугуп жүрөм. Абсолюттук көптүгү мындай бир мындай чын эле мамлекетиме, элиме кызмат кылайын деген студенттер. Мен ошо каалар элем, ошол жолуңар ачык болуп, Кыргызстан келечекте ошол жакшы бир адистерди чыгарган экен, ошолорго рахмат. Ушул иштерди жасап кетиптир деп тарыхта мындай жакшы сөз менен калгандай болуш. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрыла кетейин. Мына агайды уктуңуздар. Биздин мына жаштардын мойнунда өтө чоң аманат турат. Ушул мамлекетти кийинки муунга жакшы, татыктуу түрдө өткөрүп беришибиз керек. Агай, сизге чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп бизге ушул өзүңүздүн оюңузду жана жасап аткан иштериңизди бөлүшүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздер менен подкасттын угуучулары кийинки подкасттардан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.